Экономика министрлиги жыл аягына чейин ички дүң продукциянын көлөмүн 1,4 триллион сом болорун болжолдоодо. Данияр Амангелдиевдин айтымында ири каржы уюмдары да ички дүң продукциянын өсүшү боюнча оң божомолдорун берип жатышат. Ал эми инфляция белгиленген диапазондо болот. Инвестициялык активдүүлүк негизги кыймылдаткыч бойдон кала берет. 11 айдын жыйынтыгы менен ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 9%ды түзүп, дүң продукциянын көлөмү 1,2 триллион сомду түздү. Данияр Амангелдиев ички дүң өнүм өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 9%га өскөнүн. Кыргызстан мындай өсүш темпин 2030 жылга чейин сактап калууга аракет кыла турганын белгиледи. Өндүрүш болсо бизде 4,8% менен өсүп атат. Бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири да. Ошон үчүн биз азыр биздин экономиканын структурасында өндүрүш 17,5%-дын алкагында болуп атат. Мурун агрардык индустриалдык мамлекет болгондо биздин көрсөткүчтөр 35%-дын алкагында болчу да. Ошон үчүн биздин максатыбыз ошол 50-жылдарга чейин өндүрүштү бир 35%-га чейин жеткирүү.